карапайым элбиз да. Жердин деле баркын билбей ушинтип жүргөнбүз. Старымдын колдорун коюп, жолдошумдун колун коюп, терибиз бар кызыл китеп. Ушуну да көрүп коңуздар. Бул Атабек уулу Нурбек менен Малдыбаева бир туугандар болуп атат. Бул деген ошо Атабек уулу Нурбек Чынтемиров Бердибектин бир тууган кайнысы болот өзү. Бирок сиз бул доверенность жазып берген эмессиңер, Жок, биздин семьяга эч ким жазып берген эмес. Карапайым кишинин мындай үнү эшиги жетпегендигин атап, антенесин жеп ишткендер, кайра акчасы барлар, кайра ошол эле мына жерлерди сатып, жерлердин акчасы менен кайра жогорку кеңешке кетип атышат. Түрлүү анда барып штабын бир карап келели. Закондуу түрдө чечип беришсиңер. Бул киши шайлоо баратканы чын болуп чыкты. Мына өзүнүн плакаттарын илип коюп. Бuyakta штаб жок да. Штаб кайсы жерде? Штаб деген эмеде Алашчада. Салам, мен атым Арген Бактыбек уулу. Биз бүгүн Лебединовкага келдик. Эсиңерде болсо, биз 2 жума мурун Гавриловка тууралуу берүүбүздө ушул бир маселени көтөргөнбүз. Ал жерде мектеп, маданият үйү жана башка социалдык объектилер жеке кооперативдин балансына өтүп кеткен болчу. Ушул Лебединовкада так эле ушул окшош окуя болуптур. Бул жерде адамдар бизди чакырышты, ушул жерлер өтүп кеткен дейт да менчикке. Ушул маселедин кеңирээк маалымат алыш үчүн биз ушул Лебединовкага келдик. Мына ушул өздөрүнөн сурап көрөлү. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Айтып бере бериңиз баштап кандай болгон? Саламатсыздарбы? Биз ушу акыйкат издеп ушу жерибизге келип отурабыз. Мына 97-жылы ушу Лебединовка айыл өкмөтүнөн Аламединский району бизге жолдошум тракторист болуп иштеп жүргөндө бизге ушул жерден үлүш жер берилген да, 2 гектар 80 соток жерчи. Жолдошума, анан 2 кызыма. Биз ошол убакта жаш болуп, көп жердин маанисин бербей, билбей жүргөнбүз да ошол убактачы. Анан ушу Чынтемиров Бердибек ошол убакта Лебединовка айыл өкмөтүндө эме болуп иштеп жүрчү да, айыл өкмөтү болуп иштеп жүрчү. Анан ошол бизге Чынтемиров Бердибек бизге кайрылды, ошол жериңерди бизге бергиле, биз иштетип туралы депчи. Анан макул деп аренда катары бергенбиз. Иштетип жүргөн ал киши. Бизге ошол болгону 20 миңдей акча берди. Ошо менен иштетип жүрдү. Биз да ошол убакта жаш болуп эле жүргөнбүз. Ушу биз баягы жоош болуп, карапайым элбиз да. Жердин деле баркын билбей ушинтип жүргөнбүз да. Анан 2010-жылы ал киши ушул жерлерибизди документ жасап, жанагындай доверенность дагы бүт фальшивый да. Мен мисалы кызым 90-жылкы болсо, аны 92-жылкы болсо, ал 90-жылкы кылып жазып, паспорт алып электеле, мисалы 15ке бирөө чоң кызым 15ке чыгып, кичинекей экинчи кызым 13ке чыккан. Аларды уже паспорт алды деп, 18ке толду деп, каяктагы данныйларды өздөрү ойлоп таап, жана доверенностька жазып, өз кыздарымдын колдорун коюп, жолдошумдун колун коюп, ошондой фальшивый менен мошенничество жол менен доверенность аркылуу башка биз тааныбаган, билбеген адамдарга сатып жиберет да. Эми ошол доверенность аркылуу эле 5-6 кишиге өтүп кетти да, сатылыпчы. Мунун ортосунда эми аларды тааныбайм, ал кишилердичи. Анан Чынтемиров Бердибектин келинчеги, аялы Малдыбаева Эльмира. Ошого доверенность аркылуу өтүп туруп, андан акыркы покупатель Шамшиев Талайбек өтөт. Акыркы покупатель да. Ал кишини тааныйсыңарбы? Тааныйбыз, көрүп эле жүрөбүз. Ал ошо тайке жем болуп калат экен Бердибекечи, туугандарын эле оформление кылып калат. Ал өзү деле билбейт, бул жери кайсы жер, каякта, эмне жер. Ошо өзү деле билбейт да, ал кишичи Талайбек. Бул жер сизге таандык экенин документтери барбы? Мына документтерибиз бар, кызыл китеп. Ушуну да көрүп коңуздар. Анан документтер колуңарда турса, тиги кантип поделка кылып турдун баарын? Ошол колунан келип атат да, ал өзү аябай ушундай акчасы көп кишиби, эмне айыл өкмөтүнө ошо убагында колунда келип жүргөн кишиби, ошону бүт поделка кылып сатып жатпайбы? Мына ушул биз карапайым эл ыйлагандай эле болуп атабыз да. Ушул бизди кайсы мисалы
Садыр Нуркожоевке деле арыз жазып кат менен кайрылып атабыз. Ташиевке деле ГКМБ, Генеральный прокуратура, РОВД эми кайрылбаган жерибиз калган жок. Бүт бардык жерге кайрылып эле келип атабыз. Ушул биздин карапайым элдин ушул эме биздеги окшогон жетпей атат да ошолоргочу. Бул жерде Каратаев Талайбек сиздин жолдошуңуз. Жолдошум да. Ушул кишиге таандык деген документ экен. Бул кызыл китеп. Андан кийин кайсы адамдарга өтүптүр жана азыр фальшивый документтер боюнча? Ушуларды көрсөтүп коесузбу? Фальшивый документтер боюнча ал кимге өткөн азыр? Эми аларды тааныбай атабыз да, алар кишилердичи. Ошол ошо 4-чү болуп Малдыбаева Элмирага өттү да. Өтүп анан жана антип Шамшиев Талайбек өтөт атпайбы, акыркы покупательдер эле таанып атабыз да. Малдыбаева ким болот ошондо? Ал Чыңтемиров Бердибектин аялы болот да. Чогуу жашашат. Ошо анан Бердибекке келип, ушундай жерибизди бергиле, акчаңарды кайтарып берели десек, билгениңерди кылып алгыла. Маадамектен сотко бергиле деди. Мына соттошуп уже районный сот районный сотко кирдик. Мына 5-6 жыл болду. Районный сот бизге чечип берди. Потому что экспертизадан өтүп бүт тастыкталды да, документтин баарычы. Мындай рейсте жок, мындай доверенность жок деп бүт тастыктап, бүт районный сот бизге чечип берип атат. Областка келдик, область соту бизге чечип берип атат. Верховный сотко келгенде эле жокко чыгарып, тиги Бердибек жака эме чечип берип коет да. Малды эме Верховный соттун судьялары Чарынова, Исакова, Мельникова. Мына 3 судьяны эми бул кандай? Бул Бердибек деген өзү сотторду мындайча айтканда сатып алган да. Берди да. Болушунча берип оосторун жаап, ушундай болуп атат. Ушуну соттошуп эле келип атабыз. Кайрыла ушул карапайым элдин ушундай жерлерибизди тартирип атабыз да. Ушу суранабыз да ушучу. Аябай мына мен 5 балам менен ушу квартирада ушинтип 5-6 жылдан бери соттошуп, ушундай ыйлайын деп элатам азырчы. Ушундай айла жок болуп атат да. Садыр Нуркожоевич, Ташиев биздин ушул эме жерлерибизди акыйкат жол менен закондуу түрдө бизге кайра кайтарып, ушул үстүбүздөн контроль алып, кайра бизге ушул бизди ушу карап коюңуздарчы, сураныч. Бул жерде жалпысынан канча жер боюнча маселе болот? Бул жерде негизи саламатсыңарбы, биз ушул Назаров Нурпайыз ушул общий жери эженики менен кошкондо 7-10 болуп атат биздики. Биздики деген 4-30 жерибизчи. Ошо бизде деле ошо тиешелүү бардык документтерибиз бар. Колубузда мына эмеден чыккан бардык эмелер бар. Мына айыл өкмөтүнөн чыгып берген биздин семьяга общий Назаровтар. Общий 4-30 полный эмеси бар. Бөлүндү деген эме, ооба? Бөлүндү деген мына эмеден айыл өкмөттөн чыгарып берген. Андан кийин кимге өткөтүп атат ушул документтер көрсөтсө? Мына эми берден эме болуп атат мына. Биринчи Атабек уулу Нурбек 2010 Чымбаев Медергул деген кишиге өтүп атат бул. Ал Чымбаев Медергул Исаев Жоробек деген кишиге кайра доверенность менен кайра берип атат. Бул биздин Назаровдардын доверенность менен деп берип атат. Андан кийин Исаев Жоробек Атабек уулу Нурбекке берип атат. Кайра доверенность менен. Ал Атабек уулу Нурбек Малдыбаева Эльвирага берип атат мына. Эльмирага берип атат. Бул Атабек уулу Нурбек менен Малдыбаева бир туугандар болуп атат. Бул деген ошо Атабек уулу Нурбек Чынтемиров Бердибектин бир тууган кайнысы болуп атат өзүнүн. А бул Малдыбаева Эльвира Атабековна деген бул келинчек болуп атат. Ошо эменин Бердибектинчи. Экөө 2 жолу мына жерде доверенностьте азыр көрсөтүлүп турат. 2 жолу бири-бирине алып саткан жери бар да, бердичи эме купли-продажда. Бул полный эле документтер негизи бар. Ошондо 7-8 участок жөнүндө болуп атат да бул туурабы? Баары бүт участоктор тең ошол эле адамдарга өткөн, Жана Атабек, андан ошол эле цепочка менен. Бул эженики менен биздин схемабыз бир эле болуп атат, бир күндө болуп атат. Өткөндөрү мына. Мында да доверенностьте бул. Бирок сиз бул доверенность жазып берген эмессиңер, Жок, биздин семьяга эч ким жазып берген эмес. Бул жерде азыр мына жерде эме Назаров Эрнис деген агабыз болот, уулу агабыз. Бул деген каза болуп калат. Бул убакка чейин эле каза болот. Буга чейин эле бирок аны да бар болчу деп бу жерде эмеси көрсөтүлүп турат. Мына жерде полный
семья состав полный бар болчу деп кол койдуруп берген деп баарын эме бар болчу деп жаздырып атат да бул жердечи. Бирок негизи ал кара кагаздары да бар. Анга чейин эле бул эме болуп атат. 2010-жылы бул декабрь айында эме болуп атат. Перафремнил эме купли продаж менен сатылып атат бул жер. А бирок ал кезде ал байкебиз да жок болуп атат. Каза болуп калган. Аны да бар кылып, доверенность жасап, өздөрүнүн эмелерин чыгарып, паспорттар ушундай бар болчу, ушундай болчу деп баарын жасап чыгарып, бизде деген берди азыр мына Каниек уулу Эльвира менен Каниек уулу Мыктыбек деген жаш чет элек болуп атат ал кезде 2010-жылы. Анын да жашын жеткизип, паспорту бар болчу деп, бул жерде болбогон башка бир адреске каттап, ушу жерде жашайт деп туруп, өздөрү полный состав бар болчу деп, бул жерде эме кылып атат. Ошондо доверенность жаздырып алат бул жерде. Соттордун чечимдери чыккан турбайбы, областной менен? Бул жерде азыр биз кечирээк билип калдык. Бул жерде сатып ийгенин биз кечирээк билип калдык. Анын бизге пока азыр биздин жумуш деген эмеде, Чуйский УУДда, Аламединский ровдодан башталган. Аламединский ровдо 6 айдан бери эч бир кыймылы жок жаткандан анан Чүйгө эме кылып, арыз жазып, анан Чуйский УУДга азыр өткүзүп атканбыз. Азыр буюрса Чүйдөн каралып атат биздин жумуш. Биздики пока сотко жете элек. Сот процесси башталып элек биздикичи. Анан сиздин эме ошо соттун чечими чыгыптыр, Меники уже 2015-жылы билип атабыз да. Госрегистрге барып, ушундай силердин жериңер сатылып кетти, 5-6 кишиге өтүп кетти дегенде анан биз ушу бердибекке кайрылып, биздин жерибизди кайра бергиле, бер, мына ушинтип эме кылып ийесин десем, билген жериңер бар деди. Мына 2016-жылдан бери соттошуп келатабыз. Ошондой решениялар чыгып атат да. Ошо чыкканда ушул жана доверенностьтары фальшивый экенин аныкталды да соттон. Аныкталды. Бүт мына экспертизадан чыкты, аныкталды. Районный суд, областной суд бизге чечип берип атса, Верховный суд жокко чыгарып атат да, тигилерге чечип берип атат. Бүт баары аныкталып, тастыкталып отурса дагы ушундай болуп атат да. А эми азыр кайра мына районный сотко бердик да. Экинчи процесси, мына 23-чү процесси болот экен. 22-чи. Мына ошонун дагы видео кылып эме кылып койсок болот. Мына биз эмеден госнотариуска кайрылып атабыз. Ушундай биздин кол менен жазылган доверенность бар беле десек, мына госнотариус бизден эмеде мына 21-августта, 17-августта бизге кайра чарп берип атат мындай. Мына 28-декабрь 2010-жылы доверенность на продажу земельных участков доли площадь 430 га государственным нотариусом Свердловского района Насирова ЖБ не было удостоверена деп мына чарп бизге письменный түрдө эме берип атат, жооп берип атат, мындай доверенность жок болчу деп. А бул эженики деле ошондой болуп атат. Бул эжеде дагы ошондой эле ушундай эме письменный эмеси бар. Бул Насирова дагы бар. Азыр деген бул Свердловскийде беле кайсы районда иштейт? Азыр деле госнотариуста иштейт экен. Бул эже дагы. Ушундан деле негизи тактап эме кылып көрүш керек. Бул эже бирок өзүнүн ат жообун берип атат, письменный кат менен госнотариус аркылуу эме кылдырып атат. Мындай доверенность болгон эмес деп атат. Ти Чынтемиров канча жыл айыл өкмөтү болуп иштептир? Чынтемиров деген 90 канча 97-98ден баштап 2010 канча көп эле жыл болду. Ал канча көп эле жыл болуп отурду да, ошо точно эсибизде жок азыр канча жыл айыл өкмөт болуп отурганынчы бирок. Азыр айыл өкмөт эмес, Азыр айыл өкмөт эмес, азыр деген мына жогорку кеңешке бир мандаттуу менен Аламединский райондон кандидатын коюп кетип атат. Өзүнүн эмеси менен эле, одно мандатный менен эле кетип атат азыр ошол. Дагы башка бизнестер барбы? Азыр эми бизнестерине келсек, эми биз билген бизнестерден мына Аламедин бирге баратканда жолдун оң бетиндеги баардык эле омат, ошо ар жагында эме спорт зал, анын ар жагында торговый центр бар, ошо Бердибекке караштуу. Анга жетпей эле мына эме темир жолдун жээгиндеги ошол жерде замен масла, ошол жерде участоктор ошо бар, ошо магазин, ошолор баардыгы ошо Чынтемиров Бердибекке караштуу жерлер. Негизи көп да, бул кишини аябай негизи жакшы иликтеп эме кылса, негизи көп нерсеси бар. Бул киши госорганда көп эле жыл иштеген, айыл өкмөттө иштеп, бул негизи Лебединовка негизи бай айыл өкмөт болгон үчүн бул жерден көп нерсени өзүнө менчиктештирип, көп жерде ушинтип карапайым кишилердин жерлерин, көп эле жерлерин тартып алып, аябай ушундай жумуштарды көп кылган да негизи. Үнү жетпеген. Бул жерди сиз арендага берипсиңер, бул жерде эмне кылыптыр ал? Бул жерде негизи башында аренда болуп турган үчүн бул деген 2010-жылы бир бөлүнгөн, ошонго чейин бул жерде деген будай айдачы. Андан кийин будай айдалды, өзүнүн башында будай айдачы Бердибек, өзү айдачы ушу Чынтемиров Бердибек. Андан кийин мына 2010дон бери эчтеке кылмай эле бош эле жатат. Берди ошо трансформация кылып азыр бөлүп, мына жер азыр эме биздин колдо доверенность турат. Эме кылган, биз арестке койдурганбыз, бирок ошонго карабай азыр бул жерде уже трансформацияга документин кетириптир бул жердинчи. Ошондой эмелер бар. Эми ушу Талай деген киши, азыркы эмеси Талай, Шамшиев Талай, бул деген бир тууган тайке жээн болуп атат. Бир тууган тайке жээн болуп атат. Эмеси Бердибек, Чынтемиров Бердибек менен Шамшиев Талай бир тууган эме болуп атат да. Булар деген мына азыр Малдыбаева Эльвира келинчеги болуп атат. Атабек уулу Нурбек ошо
келинчегинин иниси болуп атат бул жердечи. Ошо туугандар эле эме кылып бири бирине өткүзүп атат. Бирок документте эч кандай Чынтемиров Бердибек эчтеке көрсөтүлгөн эмес бул жердечи. Бирок мындай алганда бирок полный эле бир туугандар эле жалаң кайны жогорт ошо тайке жээндер эле айландырып атат, бири бирине өткүзүп атат да жердечи. А бирок үстүнөн күрөтүп эткен ошо Чынтемиров Бердибек болот бул жердечи. Ошо колдонулбай эле жатат деген да бул жерлерде алып коюшуптур. Ошо бөлүнүп трансформация кылып берилер негизи сатылган негизичи, сатылган бул жер 2010-жылы же 2011-жылы ошо точно эсимде жок. Акыркы жолу 2013-жылы бөлүнгөн. Анда дагы бул жакта милициялар келип бул жерде ген планда негизи бул жерде этажга түшөт деген эме бар экен. Ген план боюнча этажга түшөт экен. Ошонго бул жер возможно арыраагы мындай эмеге бөлүнүшү мүмкүн экен участокко. Бул жагы атак ген план боюнча эме экен. Высотный домдор түшөт экен, этажкалар. Анан ошон үчүн деген пока бөлүнбөйт деп эмелер уруксат бербей коюшкан 2013-жылы бөлүнгөн. Бирок самом деле бул жерлер сатылган, бөлүнүп уже сатылып кеткен бул жерлер баары. Участок болуп туруп. Силер соттошуп атсыңар, биякта участоктор дагы башкалар дагы бар да. Алар эмне болуптур билбейсиңерби? Алар дагы мүмкүн ушундай эле схема менен сатылып кеткен. Эми анын кеткен. негизи көп дейт, негизи бул Чынтемиров Бердибектен пострадавчылар көп дейт негизичи. Анан биз дагы ошол сот маселеси менен жүрүп эле бул эже менен таанышып калдык, ошол жактан эле жолугуп калдык да. Атак мындай тууган болбойбуз же тааныш болбойбуз, ошол жактан эле жолугуп бул кишилер дагы сели бир эле кишиге пострадавчий бир эле кишиге эме экенбиз. Биз дагы бул дагы бияк эже дагы Чынтемиров Бердибекке, биз дагы Чынтемиров Бердибекке эме болуп атат да. Азыр көрсөтүлүп атат бул жердечи. Негизи жакшы иликтеп чыкса бул кишинин артынан көп нерселер бар. Анан кантип ушундай кишилер мындай чоң мандаттуу биздин эмеге жогорку кеңешке кетип атканы бул эмеде эми бул мына карапайым кишинин мындай үнү эшиги жетпеген билинип атат. Дагы деле ошол эле мурдакы эле система менен дагы деле ошол эле мурдакы партиялар келе атат. Ошонго аралашып мына жеп ичип элди ушул жакта Лебединовканын бир тобун куратып бүткөн Бердибек дагы кошулуп кетип атат да, Чынтемиров Бердибек. Эми мындайларга эми мына 30 жылдан бери Садыр Нуркожоевич келип ушул мына алып келдим буюрса, акыйкат келди буюрса мен менен жакшы болот деп сөзүн берип атат негизичи. Ишенели деп эле атабыз биз деле. Бирок антейин десең жеп ичкендер кайра эле акчасы барлар кайра эле ошол эле мына жерлерди сатып, ушул жерлердин акчасы менен кайра жогорку кеңешке кетип атышат. Булар эми өздөрүнүн бизнесин эле аяка эмнеге барат? Иштебейт. Бул киши уже карып калган, бир топко эле барып калган возрастта киши. Бул киши эми закон эле чыгара албайт бул кишичи негизи. Бул өзү ушул мына алып койгон жерлердин ушу ачып койгон бизнестерин эле коргош үчүн эле баратат азыр жогорку кеңешкечи. Башка эме жок мында, сел жок. Азыркы үгүт иштерин жүргүзүп аткан штабы кайсы жерде экен? Азыр ошол жерге барып сүйлөшүп көрбөйлүбү өзү менен? Азыр үгүт иштерин жүргүзүп аткан мына Аламжин бирде эле мындай эле бир кичинекей эле жер экен, бирок чоң штабын деле билбейбиз. Бирок жолдорго кадимкидей эмелерин илип эме кылып үгүт иштерин жүргүзүп атат. Негизи болуп атат үгүт иштеричи. Именно бирок штабы кайсы жерде экен билбейбиз. Бирок Аламжин бирде ошол жерде отуруп бир кичинекей эле кабинетте ошол жерде отуруп ошол жерде иштерин жүргүзүп атыптыр баарын. Анда бизди алып барып келели, көрүп көргүлө. Мүмкүн ошо өзү бар ошол жерде да сурап көрөлү. Көргүлө, өзүнүн 1 гектардай жер экен, 1 гектардай жер. Өткөндө мен бул Нурпайыстардын таанышы болом, дос балдары болом. Көптөн бери булар дагы чуркап жүрүшөт. Анан үйүн көрдүк, бул жерде жашайт экен, үй өзү килте 1 гектар жерге үй салып алыптыр да. Атамбаевдин үйү биякта эле калат. Чын элекчи Атамбаевдин үйүнөн да чоң да, анын үйүчү. Өзү айыл өкмөт Лебединовканын, бирок президенттигинен да чоң үйдө жашайт. Өзү бул үйдө жашабайт экен, бул үйдө жашабайт экен. Кой ташта жашайт деп атышат. Кой ташта жашайт дейт, элиткалары бар дейт. Кыскасы анан ошол жерде кошуналарынан сураштырсак алар издеп келип жерин бер дегендер толтура дейт да. Ушу айыл өкмөт болуп жүрүп эле байган кишкенби? Айыл өкмөт. Анан сураштырсак өзү госрегистрде да иштегенби, бир депутаттын помощниги да болуп иштеген дейт кийинчи. Кыскасы майкөл сүткөнүн үстүндө элди жеп эле ошол жакта жүрөт экен да. Анан бул караштырып эметип көрүш керек. Анан бул эженин жеринде эле, бул Нурпайыстардын жеринде эле бир кишиге эле оформление кылып, бир кишиге эле эметип коет атпайбы баардыгынчы. Эми андай дагы ачылып кала турган болсо, может дагы көп киши бардыр да, мына сыздап жүргөнчү. Булар деле мындай сот аркылуу ушундай эмеде жүрүп эле таанышып калып атышпайбы? Может ушинтип да жүрүп да бирөө менен сүйлөшүп калабыз, да бирөө менен жолугуп калабыз да, дагы пострадавчийлар мененчи, туурабы? Бул жерде сиздин жериңиз жок, Бул жерде менин жерим жок. Болгону бул досум ошо канча бир 6 айдан бериби, 7 айдан бери чуркап жүрөт да, бир эч бир тыянак болбой аткан себептен чогуу жүрүп калып атабыз да. Ошол менин деле немем жок. Анан өкүнүчтүү да могу ичип жеп, анан кайра парламентке барып алып дагы ичип жейли дегенчи да, элдин ырыскысын жеп атышат да буларчы. Муреки анан жана 151-чи контур болот экен да могул жерчи. Бул акиматтан барып текшерттиргенбиз. Трансформацияга кетиптир да, уже кол коюп жакында бөлүнөт деп атат да. Ошол 151-чи контур могул рухий мурас да, астычы. Рухий мурастан тээ бактарга чейин, бактардан тиги Өскөн Ордо конуш, жаңы конуш да. Өскөн Ордого чейин могул жер канча гектар, общий бир
50 40 бирдеке гектар окшойт да, чоң да бул жерчи. Ал ошонун баары ушу Чынтемир Бердибекке караштуу да. Ошол трансформация. Бул жерде 4 участок боюнча кеп болуп атпайбы? Же нары жактарда Чынтемировго тийиштүү? Бүт общий 151 контур Чынтемировго тийишелүү болуп атат. Общий мына могул жер, килейген жер Чынтемировго тийише болот. Ушунун баардыгы мурда үлүшкө бөлүнгөн жерлер да, карапайым адамдарга мурда эмгек акысына бөлүнгөн да, мисалычы үлүш жер болчу, мамлекеттен берилген жерлер. Ошонун баардыгын Чынтемиров Бердибек эмне жол менен алган? Ал биз деле ушул сурап атабыз да, башка деле бөлүнгөн участоктор бар да, бирок ал кишилер соттошпой эле жүргөнбү же ушундай эле схема болгонбу билбейбиз да. Анысын ошол точно билбейбиз, бирок общий моунун баардыгын Чынтемиров Бердибек трансформацияга кетирип, эме кылып атат да. Оформление кылып, уже трансформацияга өткөттүр. Акимияттан да мындай этап менен трансформация деле мындай оңой иш эмес. Акимияттан да өткөттүр да, биз акимияттан барып токтотолу дегенбиз, эсилчүчү. Акимияттан да өткөттүр, правительство деп атат да. Могул жер общий канча гектар эле? 68 гектар экен мына. Ошонун баары Чынтемир Бердибекке караштуу. Эми ушунун баары бул эжеде, бул Нурпайыздай болгон эле кишилердин үлүш жерлерди, алардыкын эми эмне жол менен алды, эми ал точно билбейм да, ал күмөндүү. Бирок бул жер общий конкретно могул гектардын баардыгы Чынтемиров Бердибекке караштуу. Иш кылып чуркап жүргөн экен да биякта, эми трансформация кылып бир кызыкчылыгы бар да. Кызыкчылыгы чоң да, кызыкчылыгы чоң. Эми булардын жеринде деле ошентип алып болуп атпайбы? Эми дагы бир карапайым адамдардыкында алып алдыбы же сатып алдыбы, ал жагын эми даже билебиз да кандай болгончу. Жүрөлү анда барып штабын бир карап келели. Закондуу түрдө чечип беришсин да. Бул киши шайлоо баратканы чын болуп чыкты. Мына өзүнүн плакаттарын илип коюптур. Ушул имараттагы Чынтемировго тийиштүү деп атышат. Так ушул имараттын ичинде өзүнүн штабын ачыптыр. Жүрөлү ичине кирип сурап көрөлү. Столовойдобу? Негизи штаб ушул экенби? Штаб ушул экенби? Ошого дейм. Эч кандай мындай вывескасы да жокко. Алло, саламатсызбы? Гүлә сизби? Ооба. Мен атым Арген Бактыбек уулу, мен Медиа Хаб изданиясынанмын. Эме биз штабка келдик эле, Чынтемировго суроолорубуз бар эле. Биякта штаб жок да. Штаб кайсы жерде? Штаб деген эмеде, Аларчада. Аларча. Кактан келдиң дейсиңер? Медиа Хаб каналынан. Интернет портал или что-то? Канал YouTube. Аларча кайсы жеринде? Нижний Аларчабы же адресин айтып коесузбу? Азыр мен эме өзүнүн эмесине номерин берейинчи, офис менеджерine. Хорошо. Ушул номерге эле койсоңуз. Сенин номер бар да. Өзүнүн номери барбы? Келсе анда ошону чалып бербейсизби? Ошо биякта өзүнүн монтаж кылып, бул админке бүтүн ошону коет. Кетти звонок. Удок кетти.
Связь алган абонент албай жатат. Ладно. Бул жерде штаб эмес, башка штабыбыз башка жерде дейт. Дарегин айтпай койду азырча. Телефондорунда калбай жатышат. Азыр эле ишине кирип, штаб деген бир офиске кирип сүйлөштүк. Бирок ал жерде иштеген эже бул штаб эч кандай штаб эмес, штабы аларчада деди. Бирок Дарегин дагы бербей койду. Түз байланыштырган аракет кылам деди. Биз албетте Чынтамировго микрофон сунган даярбыз. Эгерде бул суроолорго жооп берем десе, биз чогуу интервью тартабыз. Биз менен болгонуңуздарга чоң рахмат.